Автобустун айдоочусу белгиге карабай темир жолго чыгып алды делген видео тарады. Социалдык тармакта автобус темир жолго чыгып токтоп калган видео жарыяланды. Такталбаган маалыматка ылайык, автобус атайын белгиге карабай тыгын учурда шлагбаумга чыгып алган. Автобустун жүргүнчүлөрү андан түшүп кеткенге үлгүрүшкөн. Темир жолдо келе жаткан локомотив да токтогонго жетишип калган. Көз жарганы жаткан айымды милиция кызматкерлери алып келип доктурларга тапшырып берген. Эже, жакшылашпы? Biraz çıdap durun sen. Çıdap durun sen hazır. Çıdap durun sen hazır. Gel buna, роддомга gel. Врач берип койгочу, врач төрөп атат биякта. Азыр эже. Кандайсың? Жакшы. Акырын чыгыңыз. Кармаңыз мени, кармаңыз. Мен көчөдөн тауып, көчөдөн бирок айрылдым. Сырдарьяда ата уулун классташынын туулган күнүнө барганы үчүн сабаган. Балдар омбудсманынын сурамынын негизинде ИИМ бул үй бүлөлүк жаңжал чегиндеги өспүрүмгө карата зомбулук окуясын иликтеп жатат. Kimden sorup geldik? Kimden sorup geldik? Ne ruhsat birini aldın mı? Çok senler sunmak geldin mi? Ay, ne sorup geldik? Kimden sorup geldik? Kimden sorup geldik? Kimden sorup geldik? Kimden geldik? Kim ruhsat verdi? Kim ruhsat? Ay, ay. Yemeke ondan Keçiraz dedim kız, yok var. Keçiraz dedim kız. Hem cügörü kaldı. Maka deyip bizde. Камчыбек Ташиев маканы мака, тукумду тукум деп эле сүйлөгүлө. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарына болгон иш сапарында кыргыз тилиндеги диалект тууралуу сөз кылып өттү. Төрага диалект сөздөрдү оңдоп сүйлөөнүн кажети жок экенин билдирди. Алматыда эркек киши аялын көчөдө сабады. Полиция текшерүү баштады. Социалдык тармакта аялды ырайымсыз сабап жаткан эркектин видеосу тарады. Видеону тарткан күбөнүн айтымында окуя түнкү саат 4 чамасында Достук кичи районундагы Сыйластык көчөсүндө болгон. Күбөлөр кыздын үстү башы кан болгонун, ал эми эркектин мас абалда экенин айтышты. Окуядан кийин алар бат эле кетип калып, полиция чакырууга үлгүрбөгөн. Ауезов райондук полиция башкармалыгы бул факты боюнча текшерүү баштаганын билдирди. Тийиштүү органдар мыйзам чегинде чара көрүүлөрүн маалымдашты. Курулуш министрлиги Бишкектеги чөгүп кеткен жол көзөмөлгө алынганын билдирди. Бишкектеги Маданият конушунда унаа өтүүчү жол жана тротуар чөгүп кеткен. Бул тууралуу Курулуш министрлиги билдирди. Министрлик кечээ 22 августта жол тууралуу маалымат түшөрү менен жеринде Бишкек шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы ыкчам иш алып барганын белгиледи. Ал жерде Арай ЖЧКсы канализациялык насостук станциянын курулуш монтаждоо иштерин жүргүзүп жаткан. Иш учурунда дренаждык суулар канализациялык насостук станциянын чуңкуруна кирип кеткен. Натыйжада чуңкурдун эңкейиштери жуулуп, жолдун бир бөлүгү чөгүп кеткени аныкталган. Бул окуяга байланыштуу башкармалык тарабынан Арай ЖЧКсына эскертүү берилип, учурда жолду калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Өзгөндө ачылган жаңы стадионго көп адам келип ызы чуу жаралган. Өзгөн шаарында жакында ачылган жаңы стадион тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Анда стадионду көрүү үчүн келген жергиликтүү тургундардын көптүгүнөн улам ызы чуу чыкканын байкоого болот. Күбөлөрдүн айтымында элдин агылып келишинен улам тартип бузулуп, милиция кызматкерлери тартипти камсыз кылуу үчүн ошол жерде болушкан.